Азыркы учурда Британияда жашап жаткан чоң аалым Шейх Хасан Али жөнүндө айтып бериңизчи. Мен тааныбайм. Чоң аалым болушу мүмкүн, мен өзүм жеке мен билбейт экенмин. Шейх Хасан Али деген болот. Билбейт экенмин. Кудай бериптир башка. Бизде мындай ар кимди сурай беришет да, мына кандай мындагандай. Мен эми ал кишилердин билбейм да. Анан көрөп ал бир маселе айткан болсо, ошону сиз бизден сураңыз. Ал сунниби, шияби, сунни болсо ханафиби, же шафииби, же салафиби бир бөлүп айтып берели да. Ана мына кандай, мына кандай. Мен каяктан билем, баарын эле жакшы эле оюм бар эми. Бирок кайсы маселесинде мисалы, чында. Мен азыр аны билбей туруп эле уга бер, окуй бер, бара бер дей турган болсом, анан адашып кетсем, мен каяктан билейин? Коюмда котур таш бар болсун. Азыр заман ушундай болуп калып турганда. Сиздер интернет көп чукулабайсыздар да. Мындай көбүрөөк билип калышыбыз деле мүмкүн да. Бул интернет булактарда болот да көбүнчө мындай. Өтө жакшы, пайдаланыш керек. Мындай караңыздар да. Динибиздинчи шарият маселесине адал, арам, фарыз, важип, харам, макрулерге байланыштуу Кур'ан-ы Каримде 6000ден ашык аят болсо 500 эле аят байланыштуу. 10%ке жетпейт. Так. Хадистерден 3000 хадистин тегерегинде эле болот. Миллион хадистерден 3000. Так. Ушул маселелерде башка жакты карабагыла. Анан калган маселелер бар. Кысастар бар, тарыхтар бар, баалуулуктар бар, кечиримдүүлүк, бул жак любойну кое бериң. Даже христиандар айтат, Библиясында бар. Эгерде бирөө сизди оң жагыңызга чапса, сол жагыңызды коюп бериң депчи. Мунда эле окуй бер. Булар коему мусулман экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер Бани Исраилден сөздөрүн тастыктабагыла, жалганга чыгарбагыла. Бирок мынандай насаат сөздөрү болсо айта берсеңер болот. Насаат сөздөрү болсо айта берсе болот. Мен ушунча болуп калды, бир окуя айтып берейин. Мен казы болуп иштейт элем. Бир орус бала исламды кабыл алды эле. Аябай жакшы машалла. Кийин апасы келип турчу эле. Апасы келип анан ошол бала исламды кабыл алгандан кийин кичине катыгыраак мамиле кыла баштаганда апасы келип анан арызданып калды. Ушу апасына ушу Аллахым ыйман берсе экен дейбиз. Амин. Ушуна бир Кудай берген эне экен да. Аллаху акбар. Машалла. Келип анан кийин бала баары боркеде мен каршы эмесмин дейт, балам исламды кабыл алганына. Просто баламдын мага кылган мамилесине жүрөгүм ренжийт да дейт. Бизде Библияда мындай бар дейт. Бир бала болгон экен, бир кызды сүйүп калыптыр да. Аябай сүйүп калыптыр. Аябай сүйүп калыптыр, анан тиги кыз болсо айтыптыр. Эгерде чындап эле сен мен алгың келсе, анда бир шартым бар дептир. Сен апаңдын жүрөгүн мага алып келип бер. Апаңды муздап, жүрөгүн алып келип бер, мен сага тием дептир. Бул апасын өлтүрүп, жүрөгүн алып, сүйгөн кызына жүгүрүп баратып туруп, чалынып жыгылган экен. Жүрөк сүйлөптүр. Балам, балам, балам. Акырын тизең ооруп калбасын депчи. Ошол учурда мен өзүм деле кармай албай калдым да өзүмчү. Ал деле ыйлай берди, мен деле ыйлай бердим. Эне дегенде мындай Библия, Тауратта ушундай насааттар келет да. Бул насааттар эмеге коомчулук бизде жашообузга айтсак эчтеке эмес. Биз алардан халал харам боюнча маселени айтып аткан жерибиз жок. Түшүнүктүбү? Ушундайлар айтса болот да. Ушундайларды айтса болот. Ушуну айтып атат, кара. Эне ушунчалык боорукер болот экен. Даже балага ушундай деп айтып аткан депчи. Анан кийин мен ыйлап бир кыйла ал деле эме болду. Мен деле анан сорогондо Кудай калса, бирок кийин бала алхамдулилла баланы чакырып, мен жолугуп, айтып, деп, неме кылып, кыйла жакшы болуп кетти бала. Өзү деле жакшы болуп кетти. Кийин анан бул мен казы болуп иштейт элем анда. Бул 2011-жылкы окуя да. 10 жыл мурдагы окуя. Ошондой эле азыркы мына аалымдар боюнча тияк бияктардан азыр дүйнө ушундай бир дүрбөлөң болгон, фитне болгон учур. Бир жагынан этиятташыбыз да керек. Бир жагынан баалуулуктар бүгүн пайдалансак дагы жакшы. Ошон үчүн азыр айтып атканым, акыйда маселесинде, фик, халал, харам маселесинде башка жакта укпагыла. Сиз аны жетишпейсиз. Бир аятты айтат, ал аят мансухпу, мансух эмеспи? Ошол аяттын каршысында дагы башка аят бар. Андай эле, мисалы да,
Ал хадистерде кандай, качан амалы кылынган, исламдын башында эле түшкөн динди сиз разбирать эте албайсыз аны. Сиз билбейсиз аны. А өзүнүкүн так кылып коет, каяктан билесиз аны? Аны ошол ойдон сиз кетсеңиз, туура эмес багыт алып кетесиз да. Корккон жерибиз ушундай. А так баалуулуктар түшүндүк да. Мүнөздөрдөн, кулук мүнөздөр, баалуулуктардан уга бериңиз, насааттардан. Сиңире бериңиз. Бул деген чоң нерсе да бул. Макулбу?